Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Массаж жөнүндө кыскача сүйлөп бергим келип турат. Анткени кээ бир адамдар муну универсалдык ыкма катары көрүп, ар бир оорудан массаж аркылуу айыкканы аракет кылышат экен. Чындыгында бул өтө туура эмес. Анткени массаж болгону дарыланууга кошумча жардамчы бир ыкма катары каралышы керек. Жана кандайдыр бир оорудан массаж аркылуу айыгып кетем деген өтө бир жаңылыш пикир да. Албетте, кээ бир учурларда бул ыкма сиздеги ооруну бир кыйла жеңилдетип бериши мүмкүн. Бирок ар бир ооруда эмес. Ошону түшүнүп коюңуздар. Кайсы учурда массаж колдонулушу керек? Мисалы, булчуңдардын ооруларында айрыкча айталы, ушул белиңиз ооруса дейли, желкелер ооруса, мойун ооруса, колуңуз, бутуңуз, андан сырткары кээ бир учурларда баш ооруларда дагы ушул массаж аркылуу көйгөйдү бир кыйла жеңилдетип койсок болот да. Жада калса айыктырып койгон учурлар дагы бар. Мисалы, грыжа болгондо дагы жеңил массаждарды кылып тура турган болсок, ошол грыжага дагы жагып, бир аз сизди жакшы кылып бере алат. Бирок муну дагы толук кандуу чечип бериши кыйын маселени. Ошондуктан ар бир эле ооруда өзүнүн ушул эмне дары колдонуш керек болсо, ошолорду колдонгон максатка ылайыктуу болот. Албетте, врачтын сунушу менен. Кайсы ооруларда массаждын эч кандай пайдасы жок. Биринчи кезекте инфекциялык ооруларда, мисалы эме организмге ушул микроб түшкөн болсо, анан ал массаж аркылуу чыгып кетмек беле. Ошон үчүн инфекцияга эч кандай жардам бербейт. Инфекциянын эки түрү бар: бактериялык жана вирустук. Андан сырткары грибоктор бар дегендей. Буларга жардам бериши мүмкүн эмес. Андан сырткары ички оорулар. Кээ бир адамдар өттү массаж кылып айыктырган аракет кылып жүрүшөт. Боорду массаж кылышат, жана ичегилерди массаж кылышат. Эми балким ичегилерге дагы ушул ич катууга анча мынча жардам тиеттир. Аны болсо өзүңүз эле массаж кылып алсаңыз болот ичиңизди. Сааттын жебеси боюнча, тескери боюнча эки колуңуз менен айлантырып бир аз массаж кылган аракет кылсаңыз болот. Бирок буга ушул сырттан башка бир адамдын кийлигишүүсүнүн эч кереги жок. Анан дагы ушул сыяктуу бардык эле ушул ооруларда массаждын кереги болбойт. Андыктан ага таянбаңыздар. Жана сизди эмне кыйнап жаткан болсо, өзүңүздү ушул кыйнаган маселе боюнча тийиштүү болгон врачка кайрылганыңыз жакшы болот. Мисалы, жүрөк болсо кардиологко барыңыз, бөйрөк болсо нефрологко барыңыз, муундарыңыз ооруп жаткан болсо ревматологко барыш керек. Маалыматты сөзсүз түрдө башкаларга бөлүшүп коюшуңуздарды каалайт элем. Анткени чындыгында массаж аркылуу айыгам деп жүргөндөр балким биз ойлогондон дагы көбүрөөк болсо керек.